Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Дени сакулут күчтүү мамлекет дейт. Ансарында эле дайыма ден соолукта болуңуздар деп биз бул программабызда сиздерге пайдалуу гана маалыматтар менен бөлүшөбүз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз термикалык жабыркоодогу дарыгерге чейинки алгачкы жардам туурасында сөз кылабыз. Ал эми бүгүн студиябыздын мейманы бар, Нарын медициналык колледжинин хирургия сабагынын окутуучусу Иманканова Каным Аманбековна. Кутмандуу кечиңиз менен кош келипсиз биздин студиябызга. Мынакей мен жогоруда теманы айткандай эле, эгерде адам ар кандай кырсыктан же болбосо үйдө ар кандай күйүккө кабылышы мүмкүн. Бул учурда кандай жардам көрсөтсөк болот же болбосо жардам эмнеден башталышы керек? Жакшы. Күйүктөрдө жардам көрсөтүү негизи баштардын алдында, ошо жардамды ишке ашырардын алдында биз ошо күйүктөргө кичине түшүнүк берип койсок, күйүк деген бул жогорку температуранын негизинде келип чыккан жабыркоо болуп саналат да. Ал өзү жардам көрсөтүү бул себептерине, даражасына жана аянтына көз каранды болуп саналат. Ушуларды билип алышыбыз керек дагы, анан кийин туура жардам көргөзүшүбүз керек. Эми себеби боюнча, келип чыгуу себеби боюнча күйүктөр термикалык болуп бөлүнөт да. Термикалык дегенде бул жанакындай кайнак суу, же болбосо ысык пар, же болбосо түзмө-түз жалын менен контакт болсо, же болбосо кандайдыр бир ысык предметтерди таянып алса, жөлөнүп алса, же үстүнө кулап кетсе, ошонун негизине келип чыгат да. Андан кийинки болсо бул химиялык күйүк деп, кийинкиси химиялык күйүк. Бул болсо ар кандай кислота, щелочтарды өзүнө төгүп алса, же чачыратып ийсе, бул болсо кайсы учурда кездеши мүмкүн. Жанакындай чоң ишканалар бар да, промышленный предприятиялар, жанакы уулуу заттар менен иштеген, ошол жерде техникалык коопсуздуктардын эрежелерин туура сактабоонун натыйжасында жарылуу, бир нерсе случайлар болуп калат, ошонун негизинде келип чыгат да. Кийинкиси болсо лучевой түрү, то есть нурлануу түрү. Бул нурлануу түрү болсо жанакындай ультрафиолеттик лучтардын негизинде, радиация лучтардын, анан электромагниттик лучтардын негизине келип чыгат да. Ультрафиолетовый деген бул естественный жанагы күндүн нурунан алган күйүктөр саналат да. Эми азыр как раз сезон, көлдүн сезону болуп атат. Загар алабыз деп эле көлдүн жээгинде уктап калган учурлар болот, ошондо солнечный ожог алышат. Ал эми жана радиациялык деп атпайсызбы? Радиациялыкта жанакындай предприятияларда, атомный бир взрывоопасный учурларда жарылуулар болсо, ошол учурда кездешет. Электромагнитный болсо, жанакы биз медицинада мисалы үчүн диагноз коюш үчүн ар кандай флюорография, рентгенография, МРТ дегендерге түшүп атпайсызбы? Ошо мезгилде эрежесине ылайык мөөнөтүн узагыраак кармап койсо, же болбосо оператор кандайдыр бир унутуп калса, же болбосо аппараттын техникалык коопсуздугунун начарынан же бузулуп калса, анан ошондо келип чыгат да. Андан кийинкиси болсо бул электр тогунан келип чыккан күйүк, бул электротравма деп атайбыз да. Булар дагы жанакындай электр чыңалууда проводдор, же болбосо розетка, же болбосо электроприборлор иштен чыккан учурда келип чыгат да. Анан биз айтып атабыз даражасына деп, даражасы болсо күйүктө 4 даражага бөлүнөт. Ал болсо биринчи даражасында теринин үстүңкү гана катмары жабыркайт да, мында кызаруу бар. Үстүңкү гана катмары жабыркайт. Мында болсо кызаруу, кичине шишик, анан мындай ачышкан кичине оору менен коштолот да. Ал эми экинчи даражасында болсо, мынакей экинчи стадиясында болсо кызарбадыбы? Эми ичинде мөлтүрөгөн суюктук бар, мондай илакчалар пайда болот. Балдыр деп коебуз, же болбосо пузыри деп. Ошо илакчалар пайда болот мондай. Андан кийин үчүнчү даражасында болсо теринин баардык катмары жабыркап,
анан бул 3-чү даражасы А жана Б даражасына бөлүнүп, А даражасында бардык теринин катмары жабыркайт дагы, ал эми Б даражасында болсо уже булчуңдарга өтүп кетет да. Ал эми 4-чү даражасында болсо мында уже булчуңдарга анан сөөктөргө өтүп кетет мындай болуп. Анан оор даражасы болот да. Биринчи даражасында айыгуусу тез, тагы жок айып кетиши мүмкүн. Ал эми экинчи даражасында баягы балдырлар пайда болгондуктан мунун ичинде суюктук, бул жана кандын составында плазма. Плазма болсо белок деген нерсе өзү. Белок болсо бул микроорганизмдин жакшы көргөн излюбленный тамак ашы десек болот да. Ошол ириңдеп, андан кийин баягы кайра калыбына келгичекте бирке созулуп кетет да, анан так калат да, тырык калып калат. 3-чү даражасында да оор даражага кирет, мында дагы тырык тактар менен коштолот. Анан оор даражасы мында аябай эле оор өзгөрүүлөр, организмдеги өзгөрүүлөр менен коштолушу мүмкүн да. Анан айтып атабыз, аянтына дагы көз каранды деп. Аянтын болсо, күйүктүн аянтын биз алакан ыкмасы, то есть адамдын алаканы, биздин алакан ошо күйүктү аныктоодо, аянтын аныктоодо 1% түшөт да. Ошону мисал үчүн күйгөн жерди биз колубуз менен басып көрсөк, ошол жер ошо алакандын астында калса, анда биз колдун же буттун 1% күйүктүр деп диагноз коебуз да. Ал эми 9-дук ыкмасы, бул чоң күйүктөрдү аянт ушу менен аныктайбыз. Бул 9-дук ыкма же болсо методом девятки деп коебуз. Баш болсо 9% түшөт, колдор 9%, ал эми туловище болсо 18 арты алды менен. И ылдыкы аяктар дагы 18% түшөт. Айтсаңыз, биз үй шартында сууга, бууга, же болбосо сүткө ар кандай кырсыктан улам күйүп калышыбыз мүмкүн. Анан үй шартында кайсыл абалда дарыланууга гана болот? Эми ошо жана жогоруда токтолуп кетпедикпи биз ошо даражасына, площадина, анан ошо күйүктүн факторуна жараша алган күйүккө. Эми ошонун баарына биз оценка берип туруп, кандай күйүк экен, анан абалына карайбыз дагы, анан кийин дарылоо жүргүзсөк болот. Негизи 10%га чейинки жеңил даражада күйүктөр үйүнөн дарыланса болот да. Ал эми андан 10%тен жогору болгондо анда уже клиникага дарыгердин кеп кеңешин алып, анан ошол жактан спец жардам алып, анан кийин дарылоо жүргүзүш керек. Мисалы алгач күйүккө учураганда эле үй шартында эң алгачкы жардам кандай көрсөтүлүш керек? Буга чейин биз баягы мустак сууга салып, же болбосо баткак жаап, же болбосо ар кандай майздарды сүйкөп, ошолорду колдонобуз. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи жардам көргөзүүдө күйүктө бир гана эң негизги цель бул деген муздатуу да, охлаждение. То есть ошол күйгөн жерди аябай ысып күйүп атканда биз муздатышыбыз керек да. Анан ошо даражасына карата, эгерде жанакындай оор даража менен коштолбосо, анда биз шараккан 15-20 градуска чейинки сууга алып барып жууп, тосуп неме кылсак болот да. Ал эми андан оор шартында болсо обязательно жардам чакырабыз дагы, анан кийин жардам көргөзүш керек. Эгерде чоң площадьтар болсо, күйүп кала турган болсо, үй шартында деле жардам көргөзүүдө шейшептерди сууга, мустак сууга нымдап алып, анан кийин ошо оройбуз да. Бул көбүнчө балдарга, кичинекей балдарга колдонулат да, анан чоң обширный күйүктөргө. Айтсаңыз, ушул кичинекей балдар менен чоң адамдардын күйүп калган учурда экөөнө кандай жардам көрсөтүлөт? Күйүктө деген балдарды обязательно дарыгерге көргөзүш керек да. Күйүк алган учурда кимдерди сөзсүз түрдө дарыгерге көргөзүш керек. Бул деген кары картаң адамдар, алардын баягы организми деген слабый болот дагы, күрөшүүсү төмөн болот. Жана ошондой эле кичинекей балдарда кандай организмдеги өзгөрүүлөр болду, биз аны биле албайбыз, бала чыркырап ыйлай берет. Ошон үчүн обязательно дарыгерге көргөзүш керек да, анан боюнда бар аялдардычы. Эми жанакындай 10%га чейинки күйүктөрдү чоң кишилердикин үйгө дарылай берсек болот. Жардам көргөзүү биз жанагы себептерине жараша көргөзөбүз деп атпайбызбы? Мисалы үчүн термикалык жабыркоолор болсо,
жеңил даражалары боло турган болсо, анда биз аккан сууда, шараккан сууга тособуз дагы, ошо менен жардам көргөзүп, аны мындай муздагыраак комнатага жаткызып койсок болот да. Ал эми жана химиялык күйүктөрдө болсо, жана кислота, щелочь деп атпайбызбы? Алар болсо суюк түрүндө, кургак түрүндө болот да. Мисалы үчүн кислота тамып кете турган болсо териге, анда биз атайын соруусу жакшы болгон салфетка, марли материалын алабыз да, ошону эң биринчи сууга алып барбастан сордуруп алабыз да, ошол жерди сордуруп алабыз дагы. Андан кийин ана шараккан сууга 15-20 градустага бир 20 минуттага чейин тосуп жуусак болот да. Ал эми кургак химиялык каражат заттар боло турган болсо, анда биз эң биринчи аны сууга алып барбастан, аны дагы эң биринчи кургак материал менен тазалап алышыбыз керек да. Мисалы үчүн акиге күйө турган болсо, известке күйө турган болсо, акини алып барып сууга койсок, наоборот, ал эмне кылат? Ташкындап, өзүнүн күчүн кайнап баштайт. Ошон үчүн кайра күйүктү чакырбаш үчүн аны биринчи кургак чүпөрөктөр, салфеткалар менен ачып, андан кийин сууга алып барып жуушубуз керек да. Анан жанагы лучевая деп атпайбызбы, нурлануу менен деп. Анан жана айтып кеттик, көлдүн жээгинде эс алууда көп кездешет деп. Анан биринчи жардам негизгиси эч кандай массаж жасап, ушалап, кармалабаш керек да ал жерди. Эгерде состояниясы жакшы боло турган болсо, абалына жараша да, абалы жакшы боло турган десек, мисалы, өзүнүн сознаниясында болсо, баш айланбаса, анда биз алып барабыз да муздагыраак прохладный душка тургузабыз бир. Андан кийин аны кийимдерин алмаштырып, жаткырып коюшубуз керек дагы. Анан эч качан да ысык кофе, ысык чай бербешибиз керек. Андан көрөкчө биз прохладный напитоктардан көбүрөөк өлчөмдө беришибиз керек. Потому что интоксикация болот да, аябай ысып организм. Ошол учурда ошону баягы бөйрөк аркылуу сыртка чыгаруу максатында көбүрөөк прохладный напиток беришибиз керек. Анан эгерде жанакындай оор немелер менен коштоло турган болсо, симптомдор менен, мисалы үчүн баш айланып, кусуп, сознаниясын жогото турган болсо, анда обязательно жардам чакырып, дарыгердин специализированный жардам көргөзүшүбүз керек да. Анда дарыгер алып кетип, өзү абалына жараша симптоматикалык дарылоо жүргүзүш керек. Ал эми жанакы немелерде болсо, электромагниттик, радиациялык күйүктөрдө болсо, электромагниттик болсо жанакындай учурларда деп атпайбызбы, аппараттын бузулуп калса деп, мөөнөтүн узак болуп калса деп. Ошол учурда ошо аппараттын электроддору тийген, тетиктери тийген жерлерде мындай пайда болуп калат да, кызарууларчы. Ошо кызарууларга гана мындай прохладный салфетка менен муздак сууларды тийгизип коюшубуз керек дагы. Анан дарыгерге обязательно барыш керек. Бул химиялык жана лучевая түрүндө, нурлануу түрүндө обязательно дарыгерге кеп кеңешине, анан дарыгердин дарылоосунда болуш керек. Анткени бул көрүнүктүү тери сыйрылып кетип, жарат пайда болбосо дагы кандайдыр бир организмдин өзүнүн ичинен ички органдардын функциялары бузулушу мүмкүн, кан айлануу токтоп калышы мүмкүн, ошондой мындай кабылдоолор болушу мүмкүн да, анан ошон үчүн дарыгерге барыш керек да. Ал эми жанагы электротравма деп атпайбызбы, электробертүүнү. Мында жардам көргөзүүдө болсо, эң биринчи өзүбүздүн коопсуздукту сакташыбыз керек да. Жардам көргөзөбүз деп эле чуркап барып, ал кишини кучактап, сүйрөп же неме кылбашыбыз керек да. Анын үчүн эң биринчи ошо токту изоляция кылышыбыз керек да, агенттичи. Анын үчүн рубильниктер бар го, основнойчу, ошону ылдый түшүрүп, же болбосо жана щиттен немелерин ылдый түшүрөбүз дагы, анан кийин бейтапка келебиз. Эгерде айланасы кургак болсо, суу эмес боло турган болсо, басып барсак болот. Эгерде жана айланасына жаан чачындан кийин болуп калабы, ал учурларда биз өзүбүзгө өтүп кетиши мүмкүн да ток. Ошон үчүн кургак бир нерсенин үстүнө же доска коюп алышыбыз керек да. Анан ошонун үстүнө чыгып, анан бейтапка барып, бейтапты карап, абалына жараша жардам көргөзүш керек. Эгерде булчуңдары, мисалы, аяктардын булчуңдары болсо, аларды жулуп айырып кетиши да мүмкүн да, электрический токчу. Анан жардам көргөзүп атканда ошо абалын карайбыз, дем алуусун, жүрөктүн согушун, пульсун карайбыз дагы. Аны менен сүйлөшүп көрөбүз. Ал кооптуу жерге алып чыкканга аракет кылабыз. Анан азыркы учурда бардык кийим кечелерде эле мындай кооздуктун
эме кылыш үчүн эле мындай темир жасалгаларды илип жамап коюшат. Ошолордон сак болушубуз керек да. Биз жардам көргөзүп атканда прям ошонун үстүнөн кармап албашыбыз керек. Биз кийимдерден алышыбыз керек да. Кийимди кармап ошондон көтөрүп чыгышыбыз керек. Андан тышкары ошо жанакы токтун кирген жери метки тока деп коет да. Токтун кирген жери анан чыккан жери бар да. Ошол эки жерлерди карайбыз да. Анан ошол жерге биз мындай таңгычтарды коюп коюшубуз керек да. Салфетка стерильный болсо ошолор менен таңы жүргүзүп обязательно жардам чакырабыз дагы. Анан кийин жакшы жардам көргөзүлүш керек. Анан жанакындай кумга көмүп койсо болот дегендер бар эмеспи? Анан такыр ал противопоказано болбойт да. Анткени өзү дем алуусу жанакындай айтып атпайбызбы? Паралич дыхания деп, дем ала албай өзү жүрөктөрү жанакындай өзгөрүүлөр болуп кабылдоолордо турган организмди биз кайра дем алдырбай, анын демин кыстырып, анан кайра көмүп салып атпайбызбы? Андай болбойт да. Ал такыр наоборот бейтаптыкты дагы оорлоштурабыз да абалынчы. Эми жардам көргөзүүдө эмнени кылбаш керек, анан эмнени кылыш керек деп атпайбызбы? Ошону эмнени кылбаш керек дегенде биз эми сразу эле паникага түшүп, ызы-чуу болуп, ошо күйгөн жерди чуркап барып эле картошка базага алып, же болбосо народный лечение кылыпчы, же жана гүлдөрдүн жалбырактары, мисалы каланхояникин, же болбосо алоэникин алабыз да, ошону баса калабыз, вазелин, майларды шыбап ийебиз, зубный пасталарды шыбап ийебиз. Алар вообще категорически нельзя. Вообще тыюу салынат да, антпеш керекпиз. Эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи минуталарында жана күйүк алган минуталарында баягы үстүңкү катмары айтып атпайсызбы? Теринин үстүңкү катмары күйүп, анан баягы неме жабыркоо мындай ылдыйлап атпайбы? Ошону биз деген үстүнө шыбалмаларды шыбап ийипчи, аны токтотуп салабыз да. Ысык сыртка чыкпай калат. Ал наоборот кабылдатып ылдыйдыгөсү түшө берет да. Мисалы бир эле катмары жабыркай турган күйүктү биз кийинки катмарына чейин өткөрбөйбүз да, өзүбүз күнөөлүү болупчу. Ошон үчүн эң негизгиси бул муздатуу да. Анан жанакы электробертүүнүүдө эч качан биз кумга көмүп, баткакка көмүп деген такыр болбойт да. Ошолорду жазабаш керек. Анан казыркы учурда баарыбыз эле баягы интернет бар, маалымдуубуз, маалыматыбызга байбыз, ошондой эле начитанныйбыз да. Анан карап туруп эле баягы күйүктө колдонуучу маздарды, жана аэрозолдорду чачып коючучу, ошолорду аптечкаларга алып коебуз да. Анан кийин алар аябай эффективдүү баягы күйүктү дарылоодо да. Биринчи жардамга такыр категорически аны да колдонгонго болбойт да. Анткени бул күйүктүкү турбайбы деп туруп эле жанакындай айтып атпаймынбы? Биринчи минуталарында эле барып туруп эле ошо аэрозолду себийсек, же болбосо мазды шыбап ийсек, үстүнө жанакына пленканы жабып коет дагы, баягы ысык деген сыртка чыкпай, ылдыйкы катмарды баягы өлтүрө берет да, жабырката берет. Ал эми жана күйүк алганда баягы эки слойдон туруп калат да. Үстүңкү өлгөн катмар, анан кийин баягы кичине травма алып калган катмар дейилчи, бирок өлө элек да. Анан баягы өлө элек араң турган катмарды биз эмне кылабыз? До конца добивать этип өлтүрүп таштайбыз дагы, анан ылдый тереңдетип ийебиз да. Ошон үчүн баягы ачык анан кийин сууга неме кылышыбыз керек да. Териде деле адам дем алгандай да териде эле дем алат да. Ошондой баягы дем алуу мындай жакшы неме кылышыбыз керек да, доступ кылышыбыз керек. Жардам көргөзүүдө, например, электротогунан алган ранада травмалар, биз муну деген повязка менен накладывать этип ороп таштасак, кайра клиникага баргандан кийин бул деген аны ал жабышып калат, анан сыйрыганда кайра биз эмне кылып атабыз? Кийинки слойлорун ошо жабыркатып, желательно ачык кылыш керек да. Эми эгер кыш мезгили боло турган болсо айла жок, анда мындай госпитализация кылганга чейин таңы жүргүзүп, анан алып барышыбыз керек. Ошо учурларда эми мисалы үчүн дарылоодо дагы эме болуш керек да, мындай комплекстүү дарылоо жүргүзүш керек да. Анткени деген, например, өзүбүз жардам көргөздүк, 10% чейинки күйүк болуп атат, үй шартында дарылаш керек болуп атат да. Мында болсо биз барабыз да, аптекадан жанакындай дарыларды алып алабыз да. Бирок дарыларды алып атканда эме кылышыбыз керек да, инструкциясын алып окушубуз керек. Ошо кезекте ооруп атат да, колубуз ачышып атат, анан ооруксуздандыруучу дары карачаты бар бекен составында. Инфекция кирип кетпеш үчүн обеззараживающий дагы препараты бар бекен деп, ошого көңүл бурушубуз керек да. Сиз жогоруда айтып атасызбы, 4 стадияга чейинки күйүк болот депчи. Ошол 4-чү стадиядагы күйүктөр адамды майыптуулукка дагы алып келиши мүмкүнбү? Албетте.
негизи күйүк болгондо обязательно тери деген эмне болот, тырышып рубец калып калат эмеспи? Ошондо эгерде муундардын үстү күйүп кала турган болсо, контрактура деп коет, колдун муундары ачылып жабылбай калат. Ошон үчүн дарылоодо деген бир эле күйүктү дарылабастан аны дагы физиотерапевт кошо жүрүш керек, мисалы гимнастикалар жасатыш керек. Андан тышкары обязательно психолог керек да. Ошон үчүн жакшы психолог менен баягы бирге иш алып баш керек да. Ал баягы неме кылыш керек да. Өздөрү тесттерин беришет, эми ошонун негизинде ошол ситуациядан алып чыгып кетиш керек да. Же болбосо жанагы косметический дефект деп коет эмеспи? Ошондон көбүнчө адамдар жабыркашат да. Жапа чегишет, капа болушат, стресс, депрессиядан чыга албай эле анан кийин өздөрүн таштап коюшу да мүмкүн да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, телеклиника көрсөтүүсүндө биз күйүктүн даражалары жана кабылдоосу эмнеге алып келет кенен маалымат бердик. Сизге болсо ыраазычылык билдирели. Ал эми телеклиника көрсөтүүсү мына шуну менен жыйынтыкталат. Сак саламатта калыңыздар.